Кутмандуу күнүңүздөр менен достор, туугандар, биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн 19 март 2022 жыл. Ушул 2 тайды алып келгенибизге жайыттан туура 2 ай болду. Сиздерге убада бергендей, ошол ай сайын колдон келсе 2 жумада бир тартып турам дедим. 2 ай болгондо тартып атам. Салыштырып көрөсүздөр, кандай өзгөрүүлөр болду, барбы, жокпу дегендей. Азыр буларды өзүнчө сыртка чыгарып дагы бир-бирден видеого тартабыз. Тандыктан биздин каналда чыкпай туруңуздар, көрүп туруңуздар. Комментарий жазыңыздар, катталыңыздар. Азыр кенен кезир тартабыз. Тоюттар тууралуу, өздөрү тууралуу кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Так, тоюттары боюнча айта турган болсок, жүгөрү шак менен арпа шак жеп атат бүгүнкү күндө. Адан тышкары мына балтын майын, кандай балтын майын бересиз деген суроолор болду эле. Моундай балтын майын бергидик. Ушул мынакей жарым литр балтын майы 170 сом экен, ошол калганда. Туура 2 айга жетти. Ортодо үйдө башка жандыктарга да бердик. Негизинен ушул 2 тайга берип аттык. Алып түгөнгөн ойлонуштуу мондайын алдык. Бул да балтын май экен, бирок бул бираз байытылган экен. Бул да жарым литр. Бул жерде ошол курамы тууралуу кайсы малдарга кандай дозада бериш керек баары жазылган. Курамы тууралуу байытылган, витаминизированный дейт РБЖ. Сатуучунун айтымында бул натыйжа жакшы берет дейт. Бул балтын майыны жөн гана кормовой для животных дейт. Демек буюрса айырмасын дагы байкап көрөбүз. Андыктан эсиңиздерде болсо ушундай майдан берсеңиздер болот. Адан тышкары бул балтын майын кантип беребиз деген суроолорго, балтын майы мынакей могунда шприц келет, бул 20 граммдык шприц. Ушуга сордуруп эле мен бир жумада бир оозторун эле куюп коюп аттым. Адан тышкары эсиңиздерде болсо мен кальций лизин деп берчү элем. Ал витамин түгөндү. Баасы да кымбатыраак болуп атат. Антан базардан эле моундай кальций алдым. Ушуну берип баштадым. Арзан эле экен. Айрым жерлерде килограммы 15 сом дейт, айрым жерлерде 20 сом дейт. Ушуну кошуп атам. Адан тышкары могул соевый жмых. Мунун килограммы так килограмм канча болду? Килограмм 50 сомдон алдык го дейм. Бул болсо байытылган, бул протеин. Мен үчүн десеңиздер, бул протеин. Бул протеин деген бул ошол малды жалаң эле жылкыга эмес, уй баласына, толуктурга да берсе, салмак кошот, семирткенге, жанагы булчуңдарын өстүргөнгө ошол берсеңиздер болот. Бул эч кандай химия эмес, кадимки эле табигый азык. Адан тышкары балтын май уну рыбы букада коебуз. Муну алдым, муну эми ачыгын айтайын берип көрү элекмин, эми берейин деп атам. Балтын майын эле берчү элек. Бул болсо килограммы 70 сомдон алдык. Мында азастан берип көрөбүз. Көп берсек башка ача туяктуулар жеп алышы мүмкүн. Жылкы баласыба жит эмтет эмес, мунун бир жити бар. Балтын майын жити бар. Антан жемине азастан кошуп беребиз. Адан тышкары ошол чөп, жакшы чөп алганбыз. Бере биринчи жабык арасында жапай чөптөр аралаш, шуну берип атабыз. Ошол жана айткандай арпа тартылган, тартылган жүгөрү берип атабыз.
Toytu жөнүндө айта турган болсок, кыскача ушундай. Адан тышкары союз берип атабыз. Өткөн видео тасманы көргөндөр болсо, билесиздер. Бир маал союз берип атабыз. Адан тышкары жумуртка берип атты элек. Толуктороз азыраак тууганына байланыштуу жумуртка бере албай калдык. Эми толуктор кайда тууп башса, балким жумурткадан да кошуп беребиз. Кандай натыйжа болуп атат, аны азыр видео тасмадан дагы улап көрөсүздөр. Телтору. Апрель айынын этегинде, май айынын башы болуш керек, апрель айынын этеги 2 жаш болот. Кунан болот. Аты Телтору. Атасы таза кандуу жылкы, англис породасында. Денеси өстүн кыргыз жылкы, полукровка деп койсок болот. Боюн азыр өлчөдүк. 1 метр 50 сантиметр болуп атат. Эми мындай атайын бой ченегич менен чене алган жокпуз. Өзүбүздүн кадимки метр менен салып ченедик. Антан 1-2 сантиметр өдө же 1-2 сантиметр ылдый болушу мүмкүн. Так орточо бою 1,50 чыгып атат. Эсабда сындуу жакшылык болот, мынакей баш сөөктөрү. Туяктары болсо мондай тик туяктар. Минилелек. Жаба кезинде бир аз минип үйрөтүшкөн болуш керек, адан кийин минилген жок, бир өзү мындай жоош жылкы. Азыр түлөп баштады. Буюрса бир 2 жумада жашнап калып түлөп калат. Маникер. Бул апрель айында 2 жаш болот. Кунан чыгат буюрса. Бул Телтору караганда бою бийигирээк, анан жоон жылкы бул. Бул буюрса жоон айгыр болот. Баш сөөктөрү чоң. Мойну жоон. Белдүү жылкы болот. Боюн өлчөдүм. Боюн өлчөсөм 1,55 тегерегинде. 1,55 тегерегинде. Дагы айтам. Атайын өлчөгүч жок. 1-2 сантиметр өдө же ылдый болушу мүмкүн. Болжолду айтып атам, 1,55 тегерегинде. Дене барды соо, буюрса түлөп баштады. Туяктар да мындай тик туяктар. Мен оюмда бул улактын, аламан улактын аты болот, додону. Чоң жылкы болот бул буюрса. Анткени энеси өстүн бие, бою 1,60. Тору бие. Атасын көргөн жокмун, мен муну сатып алгам энеси менен. Бирок сатуучунун айтуусу атасы да чоң айгыр дегенде улакка жүргөн айгыр. Ошол берсе. Ушунун куртун түшүрө албай койдум. 2 жолу бердим, чөтө дагы деле ичинде курт бар мун. Жишип атат. Альбендазол бердим, ивермек сайдым. Бүгүн барып ветврачтан
кеңеш турадым, бир дарын айтты. Биз ошо дарыны берип көрөбүз. Дагы буюрса бир айдын ичинде сонун болуп түлөп, дагы бой өзүп, сынына чыгат. Аты Маникер. Так, туугандар, видеобузду жиңтай турган маал болуп калды. Той тууралуу айттык. Эми той тууралуу туугандар, мен дагы бир топ YouTube'дан, Instagram'дан видеолорду көрөм жылкы багуу жөнүндө. Бирөөндө дагы эмне кандай багып жатканы тууралуу мындай бир кенен толук маалымат алган жокмун да. Эгерде ошондой видеолор болсо, силердин өтүнүч ссылкасы менен бөлүшүп коюңуздар. Бирок мен тилекке каршы көрө алган жокмун андай видеолорду. Орус жылкы сүйүүчүлөрүнөн көрө алдым. Кыргыздардын видеолоруна казак тарыхынан деле, өзбек тарыхынан деле көрө алган жокмун. Же кысканышабы, бөлүшкүлөр келбейби, же аны бөлүшүүнүн кажети жок деп эсептейби, айтор ушундай видеолорду көрө алган жокмун. Мен өзүм тарткан видеолордо эч нерсе жашырбай, кенен кезир болгондой тартканга аракет кылып атам. Себеп дегенде биз билген нерсебиз менен бөлүшүшүбүз керек. Биздин дагы ошол жылкы сүйүүчүлөр жакшы жылкылардын асылдууларын көбөйтүп, качанкыга чейин биз Европадан, Россиядан жылкы ташып жүрөбүз. Өзүбүздүн жылкыларды дагы багып, аларды жогорку деңгээлге жеткизгенге бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Анын үчүн аргындаштыруу, жылкыларды тарбиялоо, азыктандыруу ушул жагына көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек. Андыктан жылкы сүйүүчүлөр комментарий жазыңыздар, сын пикирлерди айтыңыздар, кеп кеңешиңиздерди айтыңыздар. Баарыбызга бир маалымат болсун. Мен бул эки жылкыны дагы мүмкүнчүлүк болсо бир айга чейин дагы кармаганга аракет кылам. Андан кийин сатабыз. Балким бирөөсүн алып калып дагы бир жыл багабыз, бышты кылабыз. Өзүмө да кызык болот, кандай жылкар болот, кандай ол өсөт. Аны шартка жараша көрөбүз. Анда эмесе сак саламат болуңуздар, туугандар. Мына эртең бүрсү күнү Ноорус майрамы. Ушу Ноорус майрамы буюрса Ноорузда сиздерге, ар бириңиздерге, үйлөрүңүздөргө, өзүңүздөргө ден соолук каалайм. Элибизде тынччылык болсун, ынтымак болсун, токчулук болсун, береке болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жылкы сүйүүчүлөрдүн асыл тукум жылкылардан болсун. Ушундай каалаттыктерди каалайм сиздерге. Биздин каналга катталыңыздар, досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Ошол туугандар, кайрадан ошол эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар, туугандар. Так, туугандар, видеобузду жиңтай турган маал болуп калды. Той тууралуу айттык. Эми той тууралуу туугандар, мен дагы бир топ YouTube'дан, Instagram'дан видеолорду көрөм жылкы багуу жөнүндө. Бирөөндө дагы эмне кандай багып жатканы тууралуу мындай бир кенен толук маалымат алган жокмун да. Эгерде ошондой видеолор болсо, силердин өтүнүч ссылкасы менен бөлүшүп коюңуздар. Бирок мен тилекке каршы көрө алган жокмун андай видеолорду. Орус жылкы сүйүүчүлөрүнөн көрө алдым. Кыргыздардын видеолоруна казак тарыхынан деле, өзбек тарыхынан деле көрө алган жокмун. Же кысканышабы, бөлүшкүлөр келбейби, же аны бөлүшүүнүн кажети жок деп эсептейби, айтор ушундай видеолорду көрө алган жокмун. Мен өзүм тарткан видеолордо эч нерсе жашырбай, кенен кезир болгондой тартканга аракет кылып атам.
Себеп дегенде биз билген нерсебиз менен бөлүшүбүз керек. Биздин да ошол жылкы сүйүүчүлөр жакшы жылкылардын асылдууларын көбөйтүп, качанкыга чейин биз Европадан, Россиядан жылкы ташып жүрөбүз. Өзүбүздүн жылкыларды дагы багып, аларды жогорку деңгээлге жеткизгенге бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Анын үчүн аргындаштыруу, жылкыларды тарбиялоо, азыктандыруу ушул жагына көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек. Андыктан жылкы сүйүүчүлөр комментарий жазыңыздар, сын пикирлерди айтыңыздар, кеп кеңешиңиздерди айтыңыздар. Баарыбызга бир маалымат болсун. Мен бул 2 жылкыны дагы мүмкүнчүлүк болсо 1 айга чейин дагы кармаганга аракет кылам. Андан кийин сатабыз. Балким бирөөсүн алып калып дагы 1 жыл багабыз, бышты кылабыз. Өзүмө да кызык болот, кандай жылкар болот, кандай ол өсөт. Аны шартка жараша көрөбүз. Анда эмесе сак саламатта болуңуздар, туугандар. Мына эртең бүсү күнү Норус майрамы. Ушу Норус майрамы буюрса Норузда сиздерге ар бириңиздерге, үй-бүлөңүздөргө, өзүңүздөргө ден соолук каалайм. Элибизде тынччылык болсун, ынтымак болсун, токчулук болсун, береке болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жылкы сүйүүчүлөрдүн асыл тукум жылкылардан болсун. Ушундай каалап тилектерди каалайм сиздерге. Биздин каналга катталыңыздар, досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Ошол туугандар, кайрадан ошол эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар, туугандар.